мага уже көрсөтө баштаптыр мына буточканын активный стационардан өткөндөн кийин. Биримдик код деди, интернетте сразу өчүрүп койдум. Азыр эгерде буточка көрүнбөгөндө мага бармакпын, анан биримдик кодго айла жок кетмекмин да. Буточканы көргөн ошонусу жакшы. Кийинкисин бирок алыш керек эми, интернетте өчүрбөй. Бир саатка блокировка киргизип салыш. Хмельницкого чыкты. Муну алып койдум. Бул жакта эл жышыраак жайгашкан, анан бул жагында болсо конечно алар жак бияк жанагылар көп. Ошон үчүн чыгат. Биримдик коддон кыйын чыгыш, действительно, ошон үчүн алган жокмун. Бул жакта көп тияга турду, тияга жак, тияга пата болуп. 2-3 күн мурда монетаны подключать этип койгон болчумун YouTubeга. $1.20 түшүп калыптыр. Бул да ито баягы Россиядан көргөндөрдөн чыгып атат да, VPN менен. А так Россияда деле, Кыргызстанда деле монетизация жок, реклама жок. А Россиядагылар баягы YouTube катып VPN менен киргенде аларды Европадан же Америкадан кылып көрсөтөт го. Ошоктон көрсөткөндө булар ошокта адамдар экен деп YouTube ошол жака реклама көрсөткөндө ошондон түшкөн анча-мынча копейкалар экен да бул. Короче, ушундай. Ошон үчүн кыргызстанский YouTube'да монетизация деле негизи мындай кыйратпайт, жок деле деп койсок болот. Американский YouTube ачыш керек. Анан силерден бир просьба. Жанагы Кыргызстанда деле болсоңор, именно мен видеомду көргөндө VPN-ди включать этип көрүп койгулачы сураныч. Там странасын Европа, европейский бир өлкөлөрдү тандап, там Англия же США-ларды тандап турупчу VPN-ден. Эжени чытадым. Анан алып машинага отуруп атканда эле айтат, ожиданияга алып салдыңар беле дейт. Герклер мында какшыктап сүйлөйт го герклер. Герклер чыкканда көбүрөөк ожидание болуп кетсе, ожиданияны басып койдуңар беле депчи. Какшыктап сүйлөгөндөр вообще жакпайт да. Мен да өлмүштөнүп айттым. Эмнени алып салыптыр мына жерге десем. Ожидание платный кетти беле дейт. Ооба кетет. Ал 3 мүнөт бесплатный болот, анан 3 мүнөттөн кийин анан платный ожидание кетет автоматически, аны биз эч кандай тиешебиз жок десем. Деп коет. Өлмүштөнүп мындай какшап мындай кычкырып соо берет да герклер атайын. Яндекс мындай предупреждениясы менен тойгузду. Осторожнее с отменами депчи. Типа угрожает этип. Не отменяйте заказы. Пользователь отмечает, иногда вы просите отменить заказы. Дейт мен андай сурангандагы эмес менен акыркы время. Стоите на месте или двигаетесь не в их сторону. Это нарушение стандартов сервиса. Андай болгон эмес, биринчи очередь. Акыркы бир айдын ичинде как минимум. Если вы уже приняли заказ, пожалуйста, сразу направляйтесь к пассажиру. Если нарушения продолжаться, вы можете потерять баллы приоритета, затем будет приостановлен доступ к заказам в повышенном тарифе на срок 50 дней до 50 дней. Дальше ограничение доступа к сервису до 50 дней дейт. Анан мен жаздым что-то. Бүгүн экинчи жолу сообщение келди да. Анча поддержка жаздым. Здравствуйте, мне приходят от вас предупреждения необоснованные. Скажите конкретно, на какие заказы не ехал и стоял на месте? Здравствуйте, уже разбираем вопрос, скоро вернусь. Система заметила, что вы просили пассажира отменить поездку. Еще это предупреждение могло прийти, если вы приняли заказ, но ехали в другую сторону адреса подачи или стояли на месте. Пожалуйста, сразу отправляйтесь к вашему пассажиру, как примите заказ. Система тупит. Исправьте глюк такой. Исправьте баг такой. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Наш чаевые беришип атат да. Азыр бир попутчик алып келдим эле. Попуткасы эле чыккан жок кийинкиси. Бирок жакын эле жер болчу да. 120 сомдук жерге 200 сом берди. Үчүнчү заказ жатайын дегенде отмена болуп атат. Үчүнчү заказ. Азыр маяк чытап коем, кийинки заказ чыккан болсо сразу өчүрүп коем, ага гудок бара элек делечи. Дагы отмена алган болсо 7-чи атасына чейин сөгөм. Күнүгө анан эрмектеп турам. Күнүгө саат 3-төрдө, эртең мененки 4-төрдө ошол убактарда чалып эрмектеп турам. Ар кандай номерлер менен чалам. Ар кандай ссылкаларды жөнөтөм мында, вирустар мененчи. Телефонду гнайт этип, туптетип калтырган вирустарды жөнөтөм. Уже конкретный давление көтөрүлүп калды да, отменалардан уже акыркы время, акыркы күндөрү слишком күч атат. Особенно бүгүн 3-чү заказ болду, жүрөчү. 3-чү заказга жетейин деп койгонда, башында отмена кылып салса да, ладно. Кетип баратасың, отмена кылбайт, жетейин дегенде назлы отмена кылышат да. Какой привет, такой же ответ будет клиенттергечи. Жанагы Лалафого, если что, киргизип коем, боди массаж там дешевле, там 100 сомго деп турупчу. Чала бергиле деп коем. Если что, там интимдагы бар деп коем. 01 KG 008
О май гад дейді. 999 дейді. Каттуу экен. Жакшынакай жүрүп эле. Машина өчүп калды өзүнөн өзү эле. Бир клиентти чытадым. Чытагандан кийин эле доорунда турган жерден өчтү. Анын Нурсу чакырдым, бул мен келип сүйрөп чытадык паркка машинаны. Эми муяктан бирөөнү айдап кетиш керек. Saat 3'ten 16 öttü. Bunuklu, короче, стартер крутет отат, бирок тиги чектер эчтеке күйбөйт атат да замокко ачканда, ушундай болуп калды. Кече напарник айтты эле, тоже бир ушундай болду деп. Бирок кийин жүрүп кеткен бирден болуп деген да. Бүгін бирок жүрбөйт атат вообще. Техподдержкадагы Нурс оперативно келди, оперативно. Вот алдырды. Аз бүгүн карасак, тети приборный панель күйүп калыпты. Жүргүздү, сразу жүрүп кетти. А так тетиги чекмектер эчтекеси күйүп калган болчу да. Тяқта 1 saat уақыт кетирдік бе? В общей сложности 1 saat уақыт кетіп, анан паркка қиналып сүйреп келгенден кейін анан жүріп кетті. Ё-моё. Я Нурс. Не қыласың сен? Істейсің. Қайда айдап шыға берейін бе? Өттілік красавчик болар бекшіне бетіңізді көмнен сүйкеп алсаңыз да көстеп. Тетіге. Biraz политтерін бұлғап. Ағордоға барып қалғанда азыр өтіп қалбай бадан? Дискойт өтіп көрер елен да, Чықтық қайра линия қанда. Бай еле жүріп кетпей, шынша кішіні ора қылбай, Нұрс? Саламаты барыңызды, давай, короче, 1000 деп кішіне көстіңіздер. Саламаттарыңызды. Баяғы эле койчумандын таяғы заказтарды қылып қойып жүрем. Бияққа келіп қалдым, көп жар. Азыр маяқтан ақырын бір место қараштырыш керек ем, как обычно. Ақырын түшөбүз. Мэрге ақырын келсе болуп турган жер экен. Так, закончили делать, теперь гуляй смело, дейт го. Көкжар. Маяқта жанагылардын рекламалар экен. Работа в день от $400 дейт. Закладчиктердин заманухалары экен. Если чё, Аламидин базардын үстүндөгү жол односторонной болуп калыптыр, наоборотго. Мурда бул стрелка көрсөтүп тургандай Алматинканы көздөй односторонной болчу го, Муса Жалилов. Азыр наоборот күн чыгышты көздөй односторонной болуп калыптыр да. Анан күнүгө кай туруп шабашка кылышып атат экен, жыртына буяктан. Бизде жана знакты карабай эле айдап жүргөндөр көп экен да, көрсөчү. Ошон үчүн буякта внимательный болуп жүргүлө, знакты карап. Бүгүн жана нормальный чейгойлорду кагып жүргөн жерден машина бузулуп калды эле, анан паркка барып сүйрөтүп, паркка жеткенден кийин оңдо алып кетти, өзүнөн өзү эле жүрүп кетти. Анан нормальный чейгойлордон бүгүн рекорд кылып коеюн дедим эле, ушул паркка киргенден берки рекордду жаңалап коеюн дедим эле деп. Ошентип аткам. Анан кийин кайра мындай чейгой чыгып калыптыр. Бул уже безналичный чейгой. Дагы 100 сом. Арасында 1,5 саат баягы машинанын ызычуусуна кетти, машинанын жүрбөй. Ковер отырсаң жып жылуу. Жатып алып эле уктап калгың келет го.